Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Профсоюз KG каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Мурас клиникасына коноктобуз. Бул клиникада кандай услугалар бар жана кандай кыргыздарга мекендештерибизге жардам бере алат, ошол жөнүндө кененирээк айтып бермекчимин. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков болмокчумун. Андыктан алга карай кеттик. Туугандар, бул Мурас клиникасы тынымсыз жана дем алышсыз понедельниктен воскресенье күнгө чейин саат 10-дон кечки саат 8-ге чейин иш алып барат. Андыктан ичинен тааныштырып өтөйүн. Киргенде эле бул жерде жашынакай сулуу кыздар сиздерди тосуп алып, кандай маселеңиздер болуп жаткан болсо, ушул жерден келип сурооңуздарды берип, кайсыл врачка барасыздар, эмне оору болуп жатат, ошол жөнүндө сиздерге айтып бермекчи. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Атыңыз Айпери. Айпери эжеке, сизде мүмкүн болсо берирээк чакырып алсам болобу? Так, биз көп тармактарга барып жүрөбүз, көп клиникаларга барып жүрөбүз. Бирок мен билишимче ушул Мурас клиникасында мен гана отура берейин. Менин угушум боюнча эң азыркы күндөгү Москва шаарында кыргыздардын жакшы клиникалары деп угуп жүрөм. Бир өзгөчөлүктөрүн жана кандай иш алып барасыздар айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биз 2016-жылдан бери иш алып барабыз. Өзүбүздүн мекендештерге өзүбүздүн ар кандай медициналык кызматтарыбызды көрсөтөбүз. Бизде круглосуточный стоматология бар. Башка клиникалардан эмнеси менен айырмаланат? Бул круглосуточный стоматология, жана ошондой эле жаш балдарды бул жакта билесиз, өзүңүз билесиз, ОМС, ДМС алыш кыйыныраак болот. Жаш балдарды ооруп калса, поликлиникага алып бара албай калышат да. Бизде болсо эң мыкты педиатр врачыбыз бар. То есть без выходной иш алып барат, кабыл алат. Ар кандай оорулар болуп калса, оорубасын, конечно, но бизге келип эме кылсаңыздар болот. Бизде медицинанын баардык кызматтары бар. Стоматология, гинекология, урология, терапия, хирургия, косметология ушундай. Андыктан бир гана ден соолукту чыңабастан даже сулууланып кетсеңер болот экен, достор. УЗИ дагы бар, мен билишим боюнча. УЗИ, лабораторный анализдерди да тапшырсаңыздар болот. Эң сонун. Мен бул жакта да тишимди дарылаткам, достор, Мелис байкеде. Дагы бир жакшы эскертип кетейин. Бул жерде тишиңиздерге рентген менин билишим боюнча бекер. Ооба. Стоматологиянын кызматы боюнча консультациясы менен рентгени бекер ал. Андан уже дальше келишим бар, Албетте сонун, достор, дагы бир жолу эскертип айтып коелу. Бул жерде эгер сиздерде кичинекей наристеңиздер бар болсо, ОМС ала албай жаткан болсоңуздар, бул клиникага, Мурас клиникасына келсеңиздер, сиздердин балаңыздарга педиатр өзүнүн колунан келген жардам берүүгө албетте даяр. Андыктан кеттик, кийинки кабинеттерин кыдырып, ичинин баарын толук көргүзүүгө аракет кылайын. Бизден алыстабай, комментарий жазып, лайк басып, видеону башкаларга да пайдасы тийсин, бөлүшүп коюңуздар. Мекеме 2 этаждуу зданиядан турат, ошондуктан биринчи этаждан баштасак, жүрүңүз. Биринчи этажда эмнелер бар экен? Жүрүңүздөр. Бул тарапта баардыгы стоматологический кабинеттер. Андан жүрүңүз, биз сизге рентген кабинетибизди көрсөтөлү. Биринчи этажда рентген бар, жанагы айтып өткөн. Эгер сиздерге рентген керек болгон болсо, тишиңиздерди рентген кылуу болсо, бесплатный рентген бар экен. Рентген аппаратыбыз эң жаңы моделдеги, жаңы современный аппаратыбыз. Рентген жана айтып өткөндөй эле бесплатно. Бесплатно, да? Рентген там эмне 3D, 5D болуп бөлүнсө керек, Жок, бул деген прицельный снимок, анан панорамный болот да. Бизде прицельный. Панорамный тилекке каршы жок азырынча, бирок жакын күндөрдө болуп калышы мүмкүн. Андыктан туугандар, эгер тишиңиздер ооруп, кандайдыр бир жардам керек болуп жаткан болсо, мынакей карагылачы канча деген стоматологиялык бөлүмдөр бар. Бардыгы сиздердин жардам кылып, тишиңиздерди дарылоого даяр. Бул жакта стерилизация экен. Бул жакта биздин хирург врачыбыз, гастроэнтерологубуз бар. Казаков Элдар Казакович. Ассаламу алейкум байке. Жакшысызбы? Тынчсыздарбы? Жакшы, шүгүр. Кудайга шүгүр байке. Тынчсыздарбы? Сиз хирург. Да, хирург. Кандай бизде оорукчан эмне маселелер боюнча көп кайрылат? Сиз стажыңыз кандай?
эмне кызматтарды аткарасыздар? Стаж биздики бир 20 жылдан ашып калды, Кудай буйруса. Ошол любой хирургический помощь оказать этебиз. Биринчи помощь, вторичный помощь дегендер болот бизде. Экстренный помощь болот. Плановый операцияларыбыз болот. Жакшы байке. Москва шаарында билесиздер, биздин мекендештер кичинекей балдарын бул жакка алып келип, бул жакта уже отурукташып калгандар бар. Аларга менин билишим боюнча сиздер обрезание кичинекей Да, обрезанияларды жасайбыз. Кандай түр менен жасалат ошолор дагы? Өзү эки түргө бөлүнүп жасалып атышат азыркы современный медицинада. Илгерки хирургический менен жана бир лазерный операциялар менен жасап атышат. Сиздер кайсы түр В данное менен время жасайсыздар? биз хирургический операциялар менен жасайбыз, хирургическим путем. Жакшы туугандар, мен бул жерге байкенин врачтын именно өзүнүн номерин да калтырып коелум. Эгерде бир кандайдыр консультация керек болгон болсо, жазып, WhatsApp номерине же чалып байланышып, балдарыңыздарды обрезанияга алып келсеңиздер болот. Ал эми достор, кийинки бөлмө жана айтып кеткендей, процедурный бөлмөсү. Бул жер жанагы бөлмө эркектер үчүн болсо, бул жер айымдар үчүн атайын бөлмө. Бул жака жалаң айымдарды гана алып кирип, процедура, укол салуу жана капельница коюп берет. Туугандар, кийинки бөлмөсү бул жер лаборатория. Биз Москванын эң ведущий лабораторный эмелер менен сотрудничать этебиз. Бул СМД инвитро. Бул жактан биздин мекендештер анализдерин тапшырып, эме кылса, жоопторун тез арада анан точный кылып чыгарып беришет. Анализдерди так жана өз убагында чыгарып берет. Кайсы компания менен иштейсиз? СМД анан инвитро. Инвитро. Ал эми туугандар, 12-чи бөлмөдө бизде семейный врач, педиатр Айзат эжеке, саламатсызбы? Саламатчы. Кандайсыз, жакшысызбы эжеке? Жакшы, рахмат. Эжеке, биздин көрүүчүлөргө сиз бул жерде эмне кызмат аткарасыз? Менин билишим боюнча көп келип жүрөм. Кичинекей балдар Москвада жана айтып өткөндөй эле ОМС проблемасы бар. Кичинекей балдарга бул жерде сиз кичинекей балдарды педиатр катары кандай кызматтарды көргүзөсүз? Как педиатр катары жаш балдарды көрөбүз, потому что көбүнчө эле мигранттар полистери жок болгондуктан анча-мынча скорый чыгара албаган даражада да иногда биздин пациенттерибиз, к сожалению, сабатсыз болгондуктан үйдө температура менен 3-4 күн өтүп кеткендерди дагы анан ошолор кайрылса биз аларга первый помощь көрсөтүп, ошолорду лечение кылып наблюдать этебиз. Анан көбүнчө 1 жаш, 2 жашка чейин келип, ар бир ай сайын балдарын көрсөтүп, учетко туруп медосмотрдан өтүп. Бул жерден сиздер как положено учетко тургузуп, кагаздарын баарын бересиздер, тиешелүү кагаздарды. Аябагандай сонун. Андан дагы тышкары мен жаңы эле айтып өткөндөй, башка дагы семейный врач деп калдык. Дагы кандай кызматтарды аткарасыздар? Бир эле ошо жаш балдарды карабыз да, бул жерде чоң адамдарды да карайбыз, неврологический, терапевтический прием кылабыз. Канча жылдан бери иш алып барасыз? 4 жылдан бери. 4 жылдан бери. Туугандар, эгер сиздерде кандайдыр бир маселе болуп аткан болсо, эжеке менин билишим боюнча безвыходных иштеп атат болушуңуз керек эже. Каждую пятницу у нас выходной. Жума Точнее, у күнү. меня. Да, жума күнү эс алуу болот экен. Кимге жардам керек болгон болсо, келсеңиздер болот. Мен сиздерге да толугураак бул жерде көргүзөйүн. Кичинекей балдар деп калдык. Бул жерде бойлорун ченейт экен, эжеке. Бойлорун ченеп, бул чоңдор кол Да, даже. вот там для детских. Бул жерде мынакей көрбөй калган турбайлы жираф бар экен. Андан кийин дагы веске тартып, кичинекей балдарга да веске тартып турган жер бар экен. Эгер келе турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн пеленкаңыздарды алып келсеңиздер, аябай жакшы болот. Достор, туугандар, бул жерде экинчи этажга чыгуу жери бар. Бул жерден лестница менен экинчи этажга көтөрүлөсүздөр. Туугандар, чыкканда эле биринчи бөлмө косметология дейт. Менимче бул айымдар үчүн сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи. Андыктан достор, бул жакта 3-чү, 4-чү, 5-чи кабинети стоматология. Кийинки бөлмөлөрдөн бул жакта катарынан баардыгы тең стоматологияны аткарат. Бул жерде кирип келсеңиздер эле, мынакей жаштакай сулуу кыздар да тосуп алат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жерде менин билишим боюнча мыкты кызматкерлер иш алып барат. Мен өзүмдүн тишимди да ушул жерде салдырганмын. Бул кабинетте мынакей азыр процедура болуп жатат. Толугураак бир аз маалымат берип койсоңуз. Маалымат берип кетейин. Бизде бардык стоматологиялык услугалар бар. Лечениядан баштап, бул хирургияга чейин бардык
тиш дарылоонун түрлөрү кылсаңыздар болот бизден. Врачтарыбыздын опыты бир 3 жылдан баштап жалаң опытный врачтар 3 жылдан баштап 8 жылга чейинки опытный врачтар жалаң бизде жаңы аппараттар менен иштейбиз. Рентгенди деле тартып көрсөтмүз, өзүнүн сонун эмелер бар. Жана бизде жалаң 5-нчи күндөрү ушундай акциябыз бар. Азыр 1 ай жүрүп жатат. Жалаң 5-нчи күнү жума күндөрү бизде тиш жулуу, удаление зубов бесплатно. Андыктан туугандар уктуңуздар, 5-нчи күнү эгер жума күнү келсеңиздер, сиздердин тишиңиздерди бекер жулуп салат, кыргыз тили менен айтканда. Дагы кандай акциялар бар? Дагы жакында башталды бул акциябыз. Пока эч ким биле элек, бул акциябызды бардык услугага 20% скидка бар. Прям бардык услугага, чисткадан баштап, лечение, удаление, полный услугага 20%. Азыркы күндөн баштап. Достор, жакшы, эгер сиздер биздин каналдан көрүп жаткан болсоңуздар, Профсоюз KG каналына келдип десеңиздер, сиздерге мына ошол мыкты кызматкерлер, караңыздарчы, бир кишиге 3 врач кызмат көрсөтүп жатат. Ошондуктан менимче бул аябай сонун деп ойлойм. Эгерде сиздерге тишиңиздерде кандайдыр бир проблема болсо, мен төмөндө да калтырган номер менен байланышып, Instagram баракчасына жазып келсеңиздер, бизден 20% скидка кылып беребиз деп мынакей бул сулуу эжекебиз обещать этти. Ошондуктан барыңыздарды клиника Мураста жайгашкан стоматология чакырабыз. Барыңыздардын ден соолугуңуздар бекем болсун. Биздин врачтарга ийгилик иштерине деп кетели. Талбас эмгек кылып, Кыргызстанга, кыргыз элибизге дайыма өзүнүн колунан келген жакшылыгын аябай жүрө берсин. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат, келиңиздер, күтөбүз.